Президент спортчуларга батир берди. Бомба коюлду деп жалган маалымат берген жаран кармалды. Грузия абагындагыларды экстрадициялоо маселеси талкууланды. Президент Садыр Жапаров спортчулар Рустамбек уулу Нураддинге жана Амантур Исмаиловго батир берди. Аларга күн мурун Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионундагы шаар күнүнө арналган салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө мамлекет башчысы батирлердин ачкычтарын тапшырды. Садыр Жапаров спортчулардын талыкпаган эмгегин баалоо, колдоо, мелдештерди жеңишке жетүү, жаштарды спортко тартууну пропагандалоо максатында жасалып жатканын белгиледи. Ички иштер министрлиги 26 октябрда Бишкек шаарындагы Айчүрөк соода борборуна бомба коюлганы тууралуу жалган билдирүү берген делген жаран кармалганын билдирди. Министрлик билдиргендей, ушул күнү саат 11:59 Айчүрөк соода борборуна бомба коюлганы тууралуу социалдык тармакта анонимдүү колдонуучулардан билдирүү түшкөн. Анын негизинде бул жайда издөө иштери жүрүп, бомба коюлганы тууралуу маалымат тастыкталган эмес. Милиция кызматкерлери жалган маалымат тараткан деп шек санап, кыргыз жана орус жарандыгы бар 19 жаштагы жаранды кармашкан. Ал Бишкектеги соода борборлорунун биринде коомдук тамактануучу жайда иштеп жатканы такталган. Алдын ала маалыматтарга караганда, ал социалдык тармактарда фейк аккаунт ачып, ошол аркылуу билдирүү жөнөткөн. Учурда бул адамдын мурда жасалган ушул сыяктуу террордук мүнөздөгү кылмыштарга катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча зарыл чаралар көрүлүүдө деп жазылган ИИМдин билдирүүсүндө. Министрлик жардыруучу зат коюлганы тууралуу түшкөн маалыматтар чын жалганына карабай реалдуу коркунуч катары кабыл алынаарын жана мындай шартта зарыл болгон бардык чаралар көрүлөөрүн билдирди. Кыргызстандын Грузиядагы элчиси Кайрат Осмоналиевдин жумушчу сапарынын алкагында Тбилиси шаарында Грузиянын башкы прокуратурасынын өкүлү Ираклий Чилингарашвили менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушууда Грузияда жазасын өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарын экстрадициялоо жана азыркы учурда кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан кыргызстандыктарга карата кылмыш өндүрүшүү маселелери козголду. Ошондой эле элчи Грузиянын юстиция министрлигинин эл аралык байланыштар жана укуктук кызматташуу департаментинин директору Кетаван Сараджишвили менен жолугушту. Анда да Грузияда эркинен ажыратылган Кыргызстандын жарандарын мындан ары жаза мөөнөтүн Кыргыз Республикасында өтөө үчүн өткөрүп берүү маселесине өзгөчө басым жасалды. 2023 жылдын январ-августунда Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы тышкы соода жүгүртүү $113 миллион түздү. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, экспорт $61,6 миллион, импорт $251,5 миллион түзгөн. Россиядан эң көп дан эгиндери келет. Ал эми аталган өлкөгө жемиштер көп экспорттолот. Кыргызстанда көмүргө максималдуу баалар белгиленди деп билдирет монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын басма сөз кызматы. Аймактар боюнча көмүрдүн баасы өндүрүлүп чыккан жердин алыстыгына, казып алуу ыкмаларына жана сатылуучу жайларга чейин жеткирип берүүгө, ошондой эле сактоо жана сатуу шарттарына жараша белгиленди. Мисалы, казып алуунун эң татаал жолу катары кол менен казылган көмүрлөр кирет. Айта кетсек, Ысык көл облусундагы Жыргалаң жана Баткен облусундагы Сүлүктүү көмүр шахталарында кол менен казып алынат. Учурда Чүй, Талас жана Ысык көл областарында, Бишкек шаарында жергиликтүү жана Казакстанда өндүрүлгөн көмүр сатылууда. Казакстандын көмүрүнүн баасы ата мекендик көмүрдөн кымбат. Буга ташып жеткирүүлөрдүн жол акысы жана темир жол аркылуу ташуу тарифтеринин жогорулашы себеп болууда. Импорттук көмүр Бишкекте жана Чүй облусунда 6200 сомдон сатылууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы белгиленген баалардын колдонулушуна көзөмөл кылып, көмүр сатып иш жүргүзгөн чарбакер субъекттердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Социалдык маанидеги товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуу тартибин, ошондой эле соода эрежелерин бузуу фактылары аныкталса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт. Жыл аягына чейин Бишкек шаардык мэриясы 1,2 миллиард сом жана 1 миллиард сомдук активдерди кайтарат. Бул тууралуу мэрдин орун басары Нурдан Орунтаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын маалыматына караганда, өлкө эгемендик алгандан бери бир дагы мүлк мамлекеттин эсебине кайтарылган эмес. 2022 жылы 893 миллион сом накталай акча жана 250 миллион сомдук 64 батирди алып келгенбиз. Эми 2023 жылдын аягына чейин 1 миллиард 200 миллион сом накталай акча жана 1 миллиард сомдук активдерди кайтарабыз деп жазды мэрдин орун басары. Тоң районунун Кара шаар айылында 50 орундук бала бакча иштеп баштады. Айыл өкмөтүнөн билдиришкендей, буга чейин айылдагы бакча күнүнө 3 саат гана иштеп, мектепке чейинки гана билим берүү каралган. Азыркы тапта бала бакча толук кандуу иштеп баштады. Бала бакчанын ишке киришине чет жерде иштеп жүргөн мигранттар колдоо көрсөтүп, ички жабдыктарын камсыздап беришкен. Бакчанын иштеши менен айылдагы 10 адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Бул окуя жалпы айыл аймагы үчүн, өзгөчө элеттеги айыл үчүн эң чоң жетишкендик, эң чоң жакшы нерсе. Себеп дегенде жаш муундарыбыздын
келечекке билим алуусуна, тарбиялануусуна чоң өбөлгө түшөт. Андан сырткары жаш келин кыздарыбыз кызмат жумуш орду менен камсыз кылынат.